эмне үчүн биз чоңго жетпейбиз дегенде, анткени биздин көпчүлүктүн ойлору майда да. Майда ойлор болуп турса, кантип чоңго жетесиң? Көп адам тренингтерге барат да. Тренингтерге барат, көп эле тренингтерге барган, китептерди окуган, бирок результат жок да. Эмнеге результат жок? Анткени тияка бардык, бирок ойду алмаштырган жокпуз да, мысылдычы. Адам өзүнүн оюн чоңго алмаштырмайынча, чоң эч качан болбойт. Адам ар дайым майдада жүрө берсе, оюң эле майдада жүрө берсе, чоңго физически жетпейсиң. Оюң кичинекей бир эшек арабада жүрө берсе, машинеге жетпейсиң да. Оюң бир кичинекей тамда жүрө берсең, чоң там сала албайсың. Оюң айылдан бир кички жерден чыкпай жүрө берсең, дүйнөнү кыдыра албайсың да. Ошондуктан биринчи майдаланган ойдон алыс болуш керек. Майдаланган ой эмнеден пайда болот? Майдаланган ой көрүнгөндү кое бергенден, соцсетте отура бергенден, ар бир ушакка, ар бир сөзгө реакция кыла бергенден, ар бир комментарийди окуп бошого нервин иштете бергенден, баалардын чоңоюп кеткенинен, базарга барып же бир жерге барып арзанын издей бергендиктен, мындай бир жерден арзанын таба калайын, бир жерден кемите калайын, бирөөдөн бирдеме кылып өзүм выгодамды ойлой берейин дегенден адам майдаланып кетет да. Анан ошол майдадан туңгуюктан чыга албай калабыз. Көзүбүзгө бир 500 сом экономить этип калган выгодно боло берет да. 500 000 таба турган нерсе ойго келбейт, бирок 500 сом экономить этип кала турган жер бизге аябай выгодно болуп эсептелет. Анан ошол жерден биздин өзүбүз өнүгүүбүз токтойт да. Канча китеп окусаң деле, канча тренингке барсаң деле, өлө сону мотивация аласың, бирок эртең эмне кылышты билбейсиң да. Мотивация бар, бирок эртең эмне кылышты билбейсиң. Эмнеге билбейсиң? Анткени ой майда, акыл майда жака жөргөлөп кеткен да. Мык, сык, темир тезек, жоолук, анан тияк, бияк биздики кыргыздардыкычы бир арзан жер истей берип, любой нерсенин арзанын истей беребиз. Анан оюбузду майдалап алабыз да, монтип бырчалып. Ким күнөөлүү? Анан Кудай күнөөлүү да. Ошондуктан туугандар, ар бир адамда Кудай берген акыл бар. Кудай бере туруп берген ойлоно турган система бар. Ошондуктан ар бир адам оюн туура жака башкарганды билет. Жок, баары билбейт. Ошону билгиле да. Оюңарды өйдөрөөк. Да азыр жөө жүрүп кепеде жашасаңар да, оюңар бийикте болсо, ошого жетесиңер да. Ошондуктан акылды, ойду не кылабыз? Кеңейтебиз, чоңойтобуз. То есть акыл менен ойдун границасы жок такыр. Кааласаңар азыр ааламды кыдырып келсе болот. Акыл мененчи, ой менен. Негүлүк деген ойгүлүк деген, туурабы? Ошол ойгүлүк болгон менен ошол ой каяка жетсе, силер эртең ошол жака жете аласыңар да. Ошондуктан бийикте ойлонолу, өйдө жакта ойлонолу. Анан кыргыздардын биримдиги менен ырыскысын бийик кылып, баарыбыздын оюбуз туу чокун ойлонолу. Ассаламу алейкум.